Белгилүү дарыгер микрохирург Муса Матаев тууралуу даректүү тасма жарык көрдү. Фильмдин бете чарына маркумдун жакындары кесиптештери катышты. Матаев пандемияда элге кызмат кылып, иш учурунда ооруга чалдыгып, каза болгон. Муса Матаевти көпчүлүк алдыңкы дарыгер, иштерман инсан катары билет. Дасыккан микрохирург миңдеген татаал операцияларды жасап, кыргыз медицинасына, саламаттык сактоо тармагына салым кошкон. Ал ойлоп тапкан хирургиялык ыкма дүйнөдө Матаевтин ыкмасы деген ат менен белгилүү болду. Бул адам өзү ушу микрохирургияны биринчи жолу Кыргызстанда ушул баштап, ушул түптөгөн адам ушул Муса Матаев да. Жаракат алганда эти жулунуп кетет, булчуңдары жулунуп кетет, ошол жерде чоң дефекттер калат. Ошол дефекттерди жабуу боюнча өзүнүн ыкмасын ойлоп таап, ошону бүтүргөн да. Пандемия келтирген кайгынын жарасы дагы деле айыга элек. Кыргызстан көптөгөн адамдарын, анын ичинде ак халатчан адистерди да жоготту. Белгилүү микрохирургда ооруга каршы күрөшүп жатып, илдетти жугузуп көз жумган. Анын эл үчүн кылган эмгеги эскерилип, даректүү тасма тартылды. Если это сделал я, вы это точно сделаете. И не было никакого ни пафоса, ни какой-то иронии. Искренность и открытость его выступления, вот что его отличало. Изначально мы хотели сделать короткометражный фильм, но после того, как... Алгач кыска метраждуу фильм тартууну максат кылганбыз. Бирок анын өмүр жолун чет өлкөлөрдө да кандай абройго ээ экенин түшүнгөн соң, толук даректүү тасма даярдоону туура көрдүк. Эмгектерин айтып отурсак түгөнчүдөй эмес. Анын көп каражатты талап кылбаган, ошол эле учурда натыйжалуу ыкмасы дүйнөлүк деңгээлде таанылган. Биз архивдик материалдарды колдондук, жакындан билген кесиптештери менен да баарлаштык. Профессор Муса Матаев аталышындагы тасма көрүүчүлөргө дарыгерлик кесиптин түйшүгүн түшүндүрүп, белгилүү микрохирургдун эмгегин тааныта алды. Это был, оказывается, такой, сейчас мы узнали, что был такой очень замечательный, очень способный, очень талантливый хирург, медик, который признавал весь мир. А мы в Кыргызстане даже как-то не удосужились отнестись даже с подобающим уважением, так я полагаю. Ну, обидно, конечно. Жалаңгыра тиги Муса Матаевдин өмүрү, чыгармачылыгы жана момундай иштер жөнүндө бербей, муну көргөн, билген кишилерди сүйлөтүп атканы, анын жолун улантуучулар ушундай сүйлөп атканы, бул абдан бул ого өтер, бул кинонун, документалдык фильмдин ого өтер бекемдеп, баягы сюжетин кызыктырып туруп, көрүүчүнүн кызыгуусун арттырат. Муса Матаевтин илимий эмгектери Россиядагы, АКШ жана Европадагы бир катар абройлуу медициналык басылмаларда жарык көргөн. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.